Бишкек-Самара пойызы. Мо вина тепловоздан болчу. Ошону айтып атамыш. Вина тепловоза от вагон средства вышел. Казакстанда тепловоз менен Бишкек-Самара поезды кагылышты. Казакстандын Ак Төбө облусунун Шалкар районунда 5 март күнү эртең менен Бишкектен Самарага бараткан тепловоз менен жүргүнчүлөрдү ташуучу поезд кагылышкан. Окуя болгон жерге Казавиаспас тек учагы жана куткаруу бөлүктөрү жөнөтүлдү. Маалыматтар боюнча поездде 200дөн ашык адам болгон Кыргызстандын, Россия Федерациясынын жана Казакстандын жарандары. КТЖнын кызматкерлери аларды ооруканага жаткыруу зарылчылыгы жок болгондуктан башка вагондорго жайгаштырылды. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинде жана облустун өзгөчө кырдаалдар башкармалыгында ыкчам штабтар түзүлдү. Окуянын себебин тактоо иштери компетенттүү органдар тарабынан жүргүзүлөт деп айтылат өзгөчө кырдаалдар министринин билдирүүсүндө. Маалымат булагы Назар Ньюс. Эмба станциянын алдынан Чалкар менен Эмба станциянын экөөнүн ортосунан попала авария. Бишкек-Самара поезы. Бул бизди тартып бараткан тепловоз экен. Биринчи келип ушуну уруптур, могу бурчка. Бурчка уруптур дагы мындан сүрүлүп атып, ар жактагы 2 вагонду тетик тепловоз келип туруп сүргөн да. Бул тепловозду сүзгөн да. Бул тепловозду сүзүп, мына сүрүлүп барып туруп, анан вагондорду алып кеткен да. Андан кийин удар келип, вагонго тийген могу. Биринчи вагон көп басырада кеткен да. Тепловоз келип, экинчи вагонду сүзгөн. Экинчи вагонго келип тийген да, мына могу капталдан келип туруп. 6-чы вагондун мына ол жерине келип токтогон. Бул тепловоз. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, эгерде сиз жакынкы күндөрү Москвадан Казакстанга кирди чыкты кылууну көздөп жатсаңыз, сиздерге да сыккан тажрыйбалуу айдоочу Шайлообек мырзаны сунуштайбыз. Заманбап комфорт унаалар сиздердин кызматыңыздарда. Жолго чыгарды кара тизмеден текшеребиз. Мөөнөт өткөн документтерге жардам беребиз. Эч кандай пересадкасыз өзүбүз алып кирип чыгабыз. Биздин Дарек Проспект Мира метросу, Проспект Мира көчөсү 39А, байланыш номерибиз +7926 630 79 63.